Bizim kebirimiz öte açуулubuzdu. Açuu vagon, paçkası menen. Kebirler horoy, kattуу, tekebir, korus, kebiri ötele jumşak, alsız. Эми ошол karakterlerden бардыгын бирдей кылышыбыз керек. Кандай? Пайгамбарыбыздын karakтериндей. Болор болбоска ачуулана өрбөй, ачууду жогото албайбыз, бирок көзөмөлдөй алабыз да. Tekebirçilikti kiçipeylikке almaştırıp, düşmanlıkты dostlukka almaştırıp, öç alуу sıfatın jok kılıp, keçirimdүүлүктү alıp gelip, bereşendikti үйрөнүp, ушул жакшы sıfatlar bizde бар bolsa, anda biz bir ayal emes, anda biz bir el menen, bir milyard adam menen jaşasak dagы uruş talaşsız jaşay alabız. Ne üçün? Себеби biz tekebir emesbiz. Biz keçirimdүүбүz, kekчил эмеспиз biz. Жүрөгүбүз таза, жаман ойдо эмеспиз. Бардыгына жакшылык ойлой турган адамбыз да. Кулк мүнөздү оңдош эң керектүү нерсе ушул да. Намаз окусун, орозо кармасын, кулк мүнөзү бузук болуп, бирөөлөрдүн артынан кыйбат ушак айтып, бул адамдын намазы да өзүнүкү эмес, орозосу да өзүнүкү эмес. Кимдики? Ошо элдердики. Ошон үчүн кулк мүнөздү оңдой турган болсок, сылык болсок, жумшак болсок, тилибиз балдай болуп, бирөөдүн жүрөгүн оорутпай, жашообуз менен бирөөгө зыян бербей, текебирчилик кылбай, кичипейилдик менен аялыбызга, балдарыбызга, досторубузга каякта болсок, кичипейилдик адамды кооздой турган нерсе да. Текебирчилик адамга жарашпай турган нерсе. Аллах Таала Куранда айтат, адам дейт: "Иннака лан тахрикал арда", сен керсейип жүргөнүң менен жерди теше албайсың го, тоолордой бийик боло албайсың го, эмнеге анчалык керсейесиң дейт да адам баласыначы. Ошого адам баласынын сыфаты кичипейилдик. Ким өзүн жөнөкөй кичипейил тутса, Аллах даражасын бийик кылат да. Ман тавадаа лиллах, ким Аллах үчүн өзүн кичипейилдикке алса, рафаахуллах, Аллах даражасын көтөрөт. Ошого аталарыбыз айтканда, баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман. Бул кичипейилдикти үйрөтүү үчүн. Бирөө жамандык кылды, эчтеке эмес, кечирип кое бериңиз. Жүрөгүңүздө сактабаңыз. Адам баласы жүрөгүндө сактаса, бирөөдүн айтканын эмелер кыжалат боло берет да. Күлгүсү келбейт, жашоо ушунчалык кенен дүнүйө тар болуп көрүнөт. Жок. Жүрөгүбүз деңиздей, кенен болсун. Деңизге доңуз түшсө дагы булганбайт да. Кудук болсо, бир коргол түшсө дагы нажас болуп калат. Жүрөгүбүз кенен болсун. Ким не десе, эчтеке эмес. Айта берет. Көңүл бурбаңыз. Мээбиз муздай болсо, ар бир нерсеге дароо эле ачууланып кетпей, ойлонуп, таразалап, салмактап, анан чечим чыгара турган болсок, ошондо жашоодо көп жаман зыян нерселерден саккалабыз туугандар. Тилибиз балдай болсо, жүрөгүбүз деңиздей болсо, мээбиз муздай болсо, бүгүн биздин тилибиз тикен, жүрөгүбүз кудук, мээбиз 99 градуста, 1 градус жетпейт. Ошого бир сигнал бизди жинибизди келтирет да. Бирөөгө звонок кылганда, гудок кеткен сайын биздин давление көтөрүлө берет да. Гудок кеткен сайын албады, давление көтөрүлөт. Өзү 14 гудок болот да. 14 гудокко албады, болду, бүттү деген. Өзгөчө үйгө аялыга чалганда албаган сайын жини келет да. Кайра чалабыз, ошондон биз жакшы ой жок да биздечи. Телефон зарядкада болушу мүмкүн, бала ыйлап жаткан болушу мүмкүн, эс алып жаткан болушу мүмкүн, намаз окуп жаткан болушу мүмкүн. А бизге кандай? Карап жатып албай атат. Болот да биздин оюбуз, жаман ойдобуз биз. Машина айдап баратканда бирөө бир сигнал басса болду, жетет бизге. Биз сөгүп аткандай болот да. Ошого мээбиз кайнап турбасын. Жөн. Ошого ар бир адам өзүн оңдогонго аракет жасаса, кулк мүнөзүн. Себеби бүткүл дүйнөгө карап көрүңүздөр. Чекеден үйлөнө турган жигиттерге аалым, каары аялдар керекпи? Же сизге баш ийген, жакшы кулк мүнөзү аялдар керекпи? Кызыңызды бергенге кандай күйөө бала керек? Аалым, каары, миллионер керекпи? Же адамгерчиликтүү, сөзүнө турган, адал, ошондой керек. Бирөөдү жумушка алсаңыз, намаз окуган жумушчу керекпи? Же адал, аманатчыл жумушчу керекпи? Кандай начальник керек? Күчтүүбү же адилеттүүбү? Кандай дос керек? Чынчыл, аманатчылбы же миллионерби? Өзүңүз тандаңыз. Ошон үчүн кимге кандай дос керек болсо, өзү ошондой дос болсун. Кимге кандай кошуна керек болсо, биз ошондой кошуна бололу. Бизде болбосо, жок дегенде кошунабыздын ошондой кошунасы болсун. Бизде ошондой досубуз жок болсо дагы, биздин досубузда ошондой досу болсун, жок дегенде. Ан үчүн ар бирибиз өзүбүздү, ачууларды көзөмөлдөп, ошон үчүн намаз, орозо, зекет, ажылык бизди өзүбүздү оңдоо үчүн күнүмдүк жасала турган ибадат. Күндө намазда
кичипелдикти, ачуу басканды, өзүбүздү контроль кылганды үйрөтөт намаз. Намаз жөн эле физаратка эмес же намаз жөн эле бизди кыйнап коюу эмес да. Качан кулк мүнөзүбүз дагы пайгамбарыбызга окшосо, пайгамбарыбыз үлгү. Аллах Куранда айткан. Пайгамбардын жашоосунда силерге эң чоң үлгүлөр бар. Пайгамбарыбыздын жашоосу кулк мүнөзү менен даңктуу. Өтө бийик деңгээлдеги кулк мүнөз ээси эле. Эч качан өч алган эмес. Эч качан жамандыкка жамандык менен жооп берген эмес туугандар. Мен дагы ошондой болоюн. Бирөө сизди тойго чакырбады, сиз чакырыңыз. Бирөө сизге салам бербеди, сиз салам бериңиз. Бирөө жамандык кылды, кечирип коюңуз. Мына пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү туугандар. Жанагы анан не болот жана Куранда айткан көзгө көз, тишке тиш деген. Бул казылардын иши бул. Бул адилеттүүлүк кыламын десе, ошончо эле акысы бар дегени. Ал эми мусулманчылык кечирип коюу. Кечирип койгон. Пайгамбарыбызга канчалык жамандык кылышты. Андай жамандыкты эч кимге кылган эмес. Элдин алдына алып келип, эки кызын тең Абу Лахабтын эки уулу элдин көзүнчө талак берди. Бул атага өтө оор келе турган нерсе. Элдин көзүнчө сен кыздарың бизге кереги жок деп туруп талак берип салса, не деди ошолорго? Каргыштак айткан эмес ошолоргочу. Эң жакшы көргөн амекисин найза менен уруп, кулак мурдун кесип, ичин жарган эки адамдын хидаяты үчүн 3 жолу кат жазган Меккеге. Ой, мусулман бол, Хинда менен наркы кызматчысына Вахшиге 3 жолу кат жазган Мадина Мунавварадан. Не болсун? Мусулман болсун, мусулман бол. 2 жолу кат жазганда жооп жазган. Жок, мусулман болбойм, бул жетиштүү эмес бул аяттар депчи. 3-чү катында анан эми мусулман болуп келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуктап, мусулманчылыгы менен куттуктап не деди? Бир суранышым бар. Мындай мен көзүм көрүнө турган жерге көп отурба себеп сени көрсөм Хамза разияллаху анхуну эстеп кетемин. Бул кандай жүрөк эле бул? Пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакр радияллаху анху кызы Hazret Айша энебизден сурады радияллаху анха. Пайгамбарыбыздын ушундай жасаган бир иши бар беле? Мен жасабаган. Айтты, бар эле деди. Базарда бир көзү көр, сокур бир жөөт бар, ошого күндө тамак алып барат эле деди. Жасап бер мага да ошондой тамак деди. Алып барса бир 60 жаштан өтүп калган бир аксакал кечке чейин адамдардан акча сурабайт экен. Пайгамбарыбызды жамандайт экен. Кечке чейин базардын ортосунда отуруп алып, ал ата менен баланы бөлгөн, адамдарды динсиз кылган, ал мындай ушундай илими жок деп пайгамбарыбызды жамандайт экен. Кечке чейин Абу Бакр радияллаху келип учурашат. Учурашканда сен кимсиң деп сураганда айтат, сага күндө бирөө тамак алып келе беле дейт. Ооба дейт. Келе бер десе тамакты өзүнө салганда айтат, жок, айт сен кимсиң дейт. Сен мага күндө тамак алып келген адам эмессиң дейт. Анын колу жумшак эле дейт. Ал менин тишим жоктукту билет эле, тамакты мага чайнап берет эле дейт. Ошондо Hazret Абу Бакр радияллаху анху айтат, сен жамандап аткан адам ошол дейт. Ошол Hazret Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол болгон сага күндө тамак алып келип чайнап берген дегенде, ордунан секирип туруп келиме окуп мусулман болуп айтат, "Я Аллах, мага дагы ушунча өмүр бер, мен ал кишини алкыштап өтөйүн" дейт. Биздин пайгамбарыбыз ошондой адам болгон. Жамандык кылганга максималный жакшылык кылган да. Колдон келишинче зулумдук кылганды кечирип койгон. Өч алганга толук мүмкүнчүлүгү болуп турса дагы, Меккенин тургундары 3 жыл эмбаргого алып туруп, 3 жыл Меккенин ичинде эле мусулмандарды коргонго алып, чептин ичине соода сатык жок, алыш бериш жок, мамилени 3 жылдан кийин өз жашаган жеринен чыгарды, Мадина Мунавварага кетти. 10 жылдан кийин 10 миң адам менен Мекке шаарына кирип келгенде Меккеликтер не деди? Болду, бүттү деди. Бүгүн кан агат, кан төгүлөт деди. Эң биринчи Абу Жахал сага келет деди. Анан Абу Суфян сага келет деди. Абу Лахаб кийин сенин башыңда алат деди. Даярданып турат, жуунуп таранып бардык күтүп турса, бүгүн келип биринчи мени соёт, кийин мени соёт деп. Кирди пайгамбар алейхисалам 10 миң сахаба менен, бирок ушунчалык башын ылдый кылып алгандыктан төөнүн үстүндөгү ээринин алдыңкы жагына, жыгачына башы тийип турат эле. Тилинде Алхамдулиллахиллази анжаза ва'да, мактоолор болсун Аллах Таалага, өз ваадасын аткарды, өз пендесине жардам берди, жана дин душмандарын Аллах өзү жеңип берди. Мен кылдым, мен деп кирген жок. Кирди, күтүп турат. Мушриктер, жөөттөр, мусулмандар Каабанын айланасында ибадат, намаз, дуа менен алек. Анан пайгамбар алейхисалам туруп айтты, бүгүн өч ала турган күн эмес деди, бүгүн кечире турган күн деди. Ким кааласа мусулман болсун, бисмилла. Мусулман болбосо деди, жашай берсин деди. Хинда чыдай албады, айтты, биз кылган зулумду деди.
Biz kılgan zulümün orduna bizi çekeden bardığımızı soyup, örttep, küygüzüp, şaşılık kılış gerek dedi. Bular keçirip жатышат. Bul çınıgı dinde musulman boldu. Abu Sufyan da musulman boldu da dinin oşonçoluk çoğun düşmanı. Abu Lahab'ın iki balası musulman boldu. Abu Cahil'in balası musulman boldu. İkrima ibn Abu Cahil radıyallahu anh. Neden musulman boldu? Muameleden de. Küçü jetip durganda dağı öç algan yok, keçirdi. Biz oşonday paygambardın ümmetiyiz da. Жылдар zulümdük kılıp, öz yaşagan jerinden kuup salsa dağı. Bирок küçü jetken kezde, mümkünçülük bolgon kezde ne kıldı? Keçirip koydu. Bu bizge üretkendigi. Taif eli jaman adı muamele kılganda Allah Taala aytdı go bir sözün dedi. Bir söz aytsam Taif toğdun ortasında. Şöyle iki toğdu biriktirip Taif elin jok kılıp salayın degende aytdı ya Allah. Bular ukpasa mümkün urpaktarынан kimdir biri uğup kalar. Oşonçoluk jüregi meyrimge tolgon paygambardın ümmetimiz. Bizim jüreklerimizde munçalık jek körүү kayaktan keldi tuğanlar. Oşon üçün jüreklerimizni taza kılalı, tillerimizi tazalaylı. Oşonda biz bir musulman bolabız da. Bugün biz jalan namaz okuganlı adamız bizçe. Biz dünyöge korkunçlu adamlarımız biz. Sebep bizim tilimizden elge ziyan, kolumuzdan ziyan, bizim biznesimizden ziyan da. Biz anday olbaylı. Бүткүл alam musulmanlardan kütüp jatat. Kaçan musulmanca jaşоо körөbüz biz depçi. Jer betinde musulmanlar var, bирок musulmanca jaşоо obraz yok da. Oşonu men alıp keleyim, siz alıp kelingиz. Oşoga aytты go atalarыбыз, men taza bolsam, men musulman bolayın. Siz taza bolsoňuz, el taza bolat. Atalarыбыз oşoga aytkan musulman boluş, oho, bul kelime okup koysa ele musulman bolboydu. O akırın. Kadam. Asta da bekar aytkan emes da. Oşoga Allah Taala bizge 60-70 yıl ömür berdi emne boluş üçün? Oşonday idealni musulman boluş üçün da. Bizge ülgü dağı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe birödü sökken emes, ömründe birödü savagan emes, ömründe birödü öldürgen emes, ömründe zulümdük kılgan adam emes da. Biz oşol peygamberdin ümmetiyiz. Biz de oşonday bolalı, zulüm kılbaylı, urbaylı, sökböylü. Jamandık kıldı, keçirip koyalı, darya dil bolalı, jüregimiz dengizdey bolsun, eşittek emes. Kucağımız daima açık bolsun. Peygamber aleyhisselam din düşmanlarına da jakşı muamele jasaytыlar. Oşonun musulman bolatılar. Kolubuz bereşen bolsun, kiçipeyildik bolsun. Oşonda biz peygamberimizge okşogon bolabız da. Bugün biz bilbeyim kimge okşop jürөbüz biz. Oşon üçün özübüzdün pagondorubuzdu alıp taştaylı. Men bayımın, men çempionmun, men damulamın degen pagondorubuz bar go, званиялар oşolарды alıp koyalım. Bardı. Men hiç kim emesmi. Oşol özübüzge bir daraja koyup algandыкtan biz ne deymiz? Şuraşpaysınmı? Kana salın. Tekebirçilik bizge oşonon keledi. Özübüzge toltura званияларды koyup alganbız da. Biröv men bayımın dese, biröv men biyimin deydi, biröv men karımın deydi, biröv men damulamın deydi, biröv men hiç kim emesmin depçi. Oşoga Allah Taala ya degen tamgany eng akırını alıp barıp koyganda sen buyaka tur depçi. Ya это последняя буква деп. Oşon üçün men debeyli de. Biz iştek emesmiz. Çın oylosok dağı bir kezde ne elek, bir tamçı su elek. Erteň ne bolabız? Toprakka çirigen bir beleket bolabız da. Boluşumuz oşonço bizim. Oşoga tuğanlar İslam dini mına oşol imaniyat, ibadat, muamele, muaşarat, ahlakiyat. Oşol 5 jaşoobуздун 5 tarmagын tüzdöp, tuuralap ala turgan bolsok, biz çınıgı momin musulmanlardan bolabız. Hazır kapa bolboňuzlar, atыбыз эле musulman da. Ança-munça namaz okuyubuz, kerek bolsa okubay эле koyabız. Atыбыз эле musulman. Bирок jinibиz kelgende bizi tanыбay kalat hiç kim. Jinibиz kelgende biz hajıga barıp kelgendigibiz, biz namaz okuyt ekendigibiz, bizdin ança-munça dawatka çykkan ekendigibiz, sakalım bar ekendigi esine çıkıp kalat bizdiki. Jinibиz kelgendeçi. Jok, anday bolboylu. Biz namaz okugan, tilin saktagan, keçire bilgen, bereşen, kiçipeyil, meyrimdүү musulmanlardan boladı. Peygamberimiz okşogon. Oşon üçün күндө namaz, oşon üçün o sabaqtardın maksatı, davattın maksatı, bardığının maksatı biz idealni musulman bolalı. Allah'tın çınıgı pendesi, Peygamberimizin çınıgı ümmeti, adamlardın içinde en sonun ata, en jakşı bala,
eng meyrimdүү kүйö, eng boorukер dос bololu. Oşoga niyet kılış gerek. Buna uşunday bolboybu dep bирөөдөн көйүл, men deyil, men ошондой болуп берем деп ниет кылалы, ошонун оңолот болгондо. Биринчи ниет, анан аракет. Акыйкатын Аллах берет. Бир кезде ниет кылдык го иншалла үйлөнөм деп. Анан Аллах Таала акыйкатын берди. Үйлөндүк дагы, балалуу дагы болдук. Эми үйлөнөлүктөр да ошондой ниет кылсын, аракет кылсын, Аллах Таала барын берет. Ниет кылып аракет кылбаса Аллах бербейт болгондор. Düynönü bere verет. Niyet kılbasa dağı bere verет, hareket kılbasa dağı bere verет düynönüçü. Bирок Allah Taala жақсы нерселерди niyet kılıp hareket kılbasak berbeyt. Şoga niyet kılalı. Men inşallah dinimdi toluğu menen közömölдөp inşallah akırın jaşoomdun har bir tarmagı üçün 5 tarmagının har birin dürüstöp, toluktap, anan uşul dünyadan ketem dep niyet kılalı. Alımdarыбыз менен, imamдарыбыз менен dostoşolu. 40 gün, 4 ay, 1 aylık sabактын бардыгынын максаты ошол ойго келүү эле да, ошол ниетке келүү. Калганын өмүр бою барып туруп окуй берели, үйрөнө берели, амал кыла берели иншалла. Ниет кылабызбы туугандар? Ошол 5 нерсе эстен чыгарбай, бири-бирибизге дагы айтып, музакара кылып, керек болсо жазып алып, амал кылалы. Иман, ибадат, мамиле, финансовый отношения, муашарат, семейный отношения, үй бүлөлүк, ахлакыят, кулк мүнөз. Башка эчтеке калбайт да. Ошондо иншалла биз эли журтка пайдасы тийген бир адамдардан болобуз, Аллах буйрса. Бекем ниет кылабызбы? Аллах Таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин туугандар. Ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.